Быйыл май айында Жогорку Кеңешке 110 миллион 10 миң сом же 1 миллион 383 миң доллар бюджеттик акча жумшалган. Мына, бул турмуш мага жагат. Бул тууралуу Акча бар маалымат порталы жазды. Бул каражаттын 80% же 82 миллион сомдон ашыгы депутаттардын жана Жогорку Кеңештин аппаратында иштеген кызматкерлердин эмгек акысына кеткен. Депутаттар бир айда кызматтык сапарлар үчүн 4 миллион 400 миң сом жумшаган. Ал эми зарыл товарлар жана муктаждыктар үчүн 4 миллион 310 миң сом чыгаш кылган. Каражаттын 16 миллиондан ашыгы соцфондко кетсе, башка чыгымдарга 2 миллион 600 миң сом коротулган. Бул сумма дээрлик парламенттин өткөн 3 айдагы жалпы чыгашасына барабар. Ачык булактарда быйылкы жылдын январь, февраль, март айына чейинки 3 айлык чыгымды кошкондо чыккан каражат 114 миллион 30 миң сом деп турат. 2021 жылы Жогорку Кеңештин депутаттарынын санын 120дан 90га чейин азайтуу, парламенттин аппаратын оптимизациялоодогу негизги аргумент бюджеттик каражатты үнөмдөө болгон. Буга чейин 120 эл өкүлү, 1000дей аппарат кызматкери болгон. Азыр 90 депутат жана оптимизациядан кийин 30%га азайган аппарат кызматкерлери бар. Биз мурунку жана азыркы Жогорку Кеңешке коротулган каржыны салыштырып көрүүнү чечтик. Эми четинен Финанс министрлиги 2020 жылы май айында Жогорку Кеңешке жалпы 39 миллион 610 миң сом коротулганын билдирген. Анын 68,4% же 27 миллион 313 миң сому айлык акыларга жумшалган. Бул 2020 жылдагы 6-чы чакырылыш жана оптимизация болгон 7-чи чакырылыштын ортосундагы айырма 55 миллион сом. 2020 жылдагы соцфондко которулган каражат 2,2 миллион сом болсо, быйыл май айында 16 миллион сом же 8 эсе көп акча коротулган. Зарыл товарлар жана муктаждыктар үчүн 827 миң сом, коммуналдык кызматтарга 545 миң сом. Эми 2020 жылдын июнь айына өтөлү. Июнда парламент 97 миллион 227 миң сом же 1 миллион 249 миң доллар короткон. Анын ичинен 77 миллион сом айлык акыларды төлөөгө кетсе, соцфондко 10 миллион сом коротулган. Зарыл товарлар жана муктаждыктар үчүн 8 миллион 600 миң сом каралган. Негизи июнь айында Жогорку Кеңештин чыгымы чоң болот. Анткени эмгек өргүүсү үчүн төлөмдөр депутаттардын, аппарат кызматкерлеринин колуна тиет. Май айында эле чыгымы 110 миллионго жеткен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы быйыл июнь айында канча каражат жумшайт, жакынкы күндөрдө белгилүү болот. Маңдайга жазганды көрдү. Кыргызстанда парламенттин чыгымын кыскартуу аракети 10 жылда көтөрүлүп келет. 2015 жылы 6-чы чакырылыш келгенде депутаттардын кызматтык батир, унаа жеңилдиктери жоюлган. Ар бир депутатка каралган бир жардамчы калып, бир консультант деген штат кыскарган. Бирок 7-чи чакырылыштын депутаттары дал ушул кыскартылган депутаттын консультанты штаттык бирдигин кайра калууна келтиргенин калыстык үчүн белгилеп коюшубуз керек.